Bismillahirrahmanirrahim. Ekinci sabagыбыз Fil suresi. Бұл Fil сүресінің түшіргіде мұрда ел жерден арт тарабыдан Меккеге ажыққаны баратылады. Şu ажыға барғанда Яман шаарыны басып өтөтілі. Ямандан өтіп, ана Меккеге өтіп кетеді екен да. Елдің барыны ажыға кетіп атқандығını көріп, Ямандың пашасы Абраха дейді. Чоң пашасы Наджаши болған. Абраха бұларды көріп, бұлар қаяқ барады десе, бұлар Меккеге ажы қылғаны барады. Не себептен бұлар біздің жерімізді басып Меккеге барышады. Андан көрі біз шөл Яманға бір сиркуф құрайлық. Бірінші біздің сиркуфты зиярат қылып, таваф қылып, анан Меккеге өтсін деп, қызғанғандығыдан анан бір сиркуф құрады. Сиркуф құрып, ошол ажыға жөнеген елдер бәрін мажбур шо сиркуфқа кіргізіп, сыйынтырып, таваф қылдырып, ан өткөреді. Шунда анан мұсылмандардың біреусі түнде ошол сиркуфта жатып қалып, ошол кафырлардың қылған ішini жақтырбай, түнде тұрып алып, тара тушатады. Тара тушатып, өзден шыққан заңды алып, ошол сиркуфтың içine бүт бұлғап таштайды, сүртіп таштайды. Анан қасып кетеді. Ертесі анан ел аны көріп, өзі шу қылып, пашаға чейін жетеді. Пашаға жеткенде мұны кім қылды десе, мұсылмандар қылыптыр дейді. Андай болса мен бары ошу мұсылмандардың Меккесini бұзып салбасам болбойт деп ант içеді. Анан аскер топ-топ, ал Яман шары өтө филдүү шаар экен, ошо чоң пилдери бар экен, ошо пилдери топ-топ, алардын эң бир чоң пили Махмуд деген фил экен, ошону алдыга салып, анан кийин Меккени бузганы жөнөйт. Жол жүрүп, анан Меккеге жакын жеткенде, биз ушул жерде бир аз эс алып алайлык, тамак аш жеп, курсак тойгозойлук, анан барып Меккени бузуп, күйгүзүп, анан кайтып келебиз дейт дагы. Ошол жерде оттоп жүргөн төйө бар, мал бар, чарбалардын бардыгыны тоноп алып, ошол жерде отуруп калышат. Ошондо Абдулмутталип пайгамбардын чоң атасынын да 200 төөсү болгон экен. Абдулмутталип угуп анан кийин келет. Төөлөрүн издеп. Ал Абдулмутталип өтө бир мындай салабаттуу, айбеттүү, чоң киши экен. Келгенде бул Абраха көрүп туруп, сүрдөнүп, өзүнү бир аз калтыраак басып калат да. Анан алдыга баргандан кийин Абдулмутталип көрүшүп, саламдашып, анан кийин төөлөрүн сурайт да. Менин төөлөрүмдү силер тоноп алыпсыңар, бергиле дейт да. Дегенде анан кийин ал Абраха айтат. Мен сени ойлогон элем, ушундай сүрдөнүп отурат элем сенен, силердин Меккеңерди биз бузганы кетип атат элек. Эми сен ошо Меккени сурап келди экен деп ойлоп отурат элем. Мекке силердин эң бир сыймыктана турган жериңер, улуу жериңер. Ошого тийбей эле кой деп, ошону сураганы келди деп ойлоп отурсам, сен өзүңдүн төйөңдү сураганы келипсиң да. Дегенде Абдулмутталип айткан экен. Мен ушу төйлөрдүн ээси боломун. Төйлөр меники. Ошон үчүн өзүм төйлөрүм сураганы келдим. Ал Байтулланын ээси бар. Аны өзү сурай турган Аллахы бар. Коруктай турган Аллахы бар. Өзү коруктап алат. Мага төйлөрүн бер деген экен да. Шунда булар шылдыңдап төйлөрүн да бербей, анан кайрат ушу төйлөрү филдерини минип, анан Меккеге жөнөшөт да. Ошо жөнөп филдерини Мекке тарапка бурганда, фил бири да басбай коет экен да. Кайра артка карап жүргүзсө, чуркаган боюнча кетет экен. Мекке тарапка буруп айдаса, басбай коет экен. Ушинтип кыйналып отурганда, анан бир эле асмандан бир топ куш келип, ар бир кушта 3 таш болгон экен. Оозда бир таш, 2 колдо бир таштан 3 таш болгон экен. Ар бир ташта бир кафырдын аты жазылган экен да. Ошол таш кайсы кафырга тие турган болсо, ошол кафырдын аты жазылган экен. Ошол таш анан ошол кафырга тиет экен.
Анан ошо таштар, неме куштар ошо таштарды атып кафирларды анан ата баштайт. Мында Абдулмуталиб, Абу Масуди Сакафи деген киши шерик болгон экен, булар коркунан тоого качып чыгып кетет. Ошондо куштар кафирларды таш менен атып, ал таш кафирдин төбөсүнөн тийип, астынан чыгып кетет экен да, өлүп калат экен. Шөтүп кафирлардын баары өлөт. Абраханан качып кайра Яманга кетет. Качканда бир куш аркасынан кууп барат. Ошол куштун оозуда ошол Абрахан аты жазылган экен да. Ошол ташты башка ташташ керек да. Абраханан кийин Нажашиге барып, биз жеңилдик дегенде Нажаши таң калып, кандай күчтүү аскер экен силер жеңиле турган дегенде, бир куш келип эле атып салды бизди баарыбыз дегенде, кандай эле кушта силерди атап экен дегенде, ошо куш барып калганда, мана ана ошо куш келип калды. Ушул эн куш эле дегенде, анан ошол ооздагы ташты Абраха атып жиберген экен. Таш келип Абраханын төбөсүнөн кирип, астан чыгып кеткен экен, өлүп калган экен. Шунтуп баары ошол жерде өлүп жок болгон экен. Муну ошол Абдулмуталиб менен Абу Масуди Сакафи ошо тоодо жашынып отуруп, көздөрүм көрүп отурган экен. Куштар кантип келип аткан, кафирларга кандай тийген, кафирлар кандай өлгөн, баарын көрүп отурган экен көздөрү менен. Кафирлар баары өлүп бүткөндөн кийин акырын анан түшүп, караса баары өлүп калган. Ошол кафирлардын алтыны бар, күмүшү бар, курал жарактары бар, бүт байлыктарынан жыйнап алып, үйлөрүнө алып кетип, ошону менен ошо Меккели байып кеткен экен дагы. Аллах Таала бул сүрөдө ушул хикаяны пайгамбарыбызга кабар берип атат. Мына мурдагы кафирлар Меккеге каршы туруп, динге каршы туруп, шундай балеге учурады. Азыркы кафирлар да эгер Кудайга каршы тура турган болсо, пайгамбарга каршы тура турган болсо, ошондой кырсыкка учурайт деп Аллах Таала ушул сүрөнү түшүргөн экен да. Настаъиз биллах. Алам тара кайфа фаала раббука би асхабил фил. Көрбөйсүңбү Раббиң фил ээлерин кандай кылды? Абраха филдер топтоп туруп Меккени бузамын деп Меккеге жөнөдү эле. Аларды Аллах Таала кандай кылды? Көрбөйсүңбү дейт. Алам яжал кайдахум фи тазлил. Аллах Таала алардын кайдыны, алар барып Меккени бузабыз деген айла амалдарына, кайд айла амал. Алардын айла амалдарыны, Меккени бузабыз деген айла амалдарыны тазлилге чыгарды, текке чыгарды. Амалдар бары сапырылып жок болуп кетти. Тескерисинче өздөрү өлүп калды. Ва арсала алейхим тайран абабил. Аллах Таала жөнөттү аларга топ-топ куштарды. Асмандан топ-топ куштар жөнөттү. Ошо куштардын ооздорунда, колдорунда баягы таштар бар эле. Тармихим би хижаратин мин сиджил. Ошол куштар кафирларды атат эле лайдан пышырылган чопо таштар менен. Ал таштар лайдан пышырылган экен. Сиджил деп ошол чопо ташты айтат да, лайдан пышырылган. Ошол таштар ар бир кафирга кирип, бир кафирга тийип, ок тийгенде тешип чыгып кетет эле. Фажаалахум каасфин маъкул. Анан ошол кафирларды Аллах Таала мана курт жалбыракты жеп тешип салат. Ошондой курт жеген жалбырактай кафирлар тешилип эзилип жок болуп кетти дейт. Мана бул ошо пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын төрөлгөн жылы болгон экен. Мына пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ошол төрөлүштөн баштап эле буяка керемети билинип баштаганда, ошол төрөлгөн жылы ошол Абраха аскерлер топтоп келген Меккени бузам деп, ошо пайгамбар шарапатыдан ошол Аллах Таала куштары жөнөтүп Меккени сактап калган экен. Бул деле болсо ошо пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын шарапатыдан, урматтан болгон экен. Ва ахиру давана алхамдулиллахи раббил аламин.